Конвертерибиз жакшы эле иштеп келатат. Буюрса дагы бир жолу кайталап коелу эмнелер жасаганыбыз. Интерфейс даяр болгон, графикалык интерфейс. Мисалы мо 1000 метрди километрге айландырабыз десек, котор десек 1 километр деди. Бирок могу натыйжага чыкпай атат. Эми аны чыгарыш үчүн эмне кылабыз? Аны биз деген self mo result display'ге салышыбыз керек. Result display set text деген методу бар экен мунун. Set text деген өзүңүз көрүп аткандай текст кабыл алат. А бул болсо эмне чыгарып атат? Float чыгарып атат, Демек аны биз stringге, саптык чоңдукка айландырышыбыз керек. Result дедик. Аны айландырып туруп эми жазып коелу. Могул жерден 1 милин канча километр болот деген суроого жооп алат экенбиз. 1 миль деп айтайын дегем. 1 милиң болсо 1,6 анан дагы толтура жазуулар кетти. Мунун баарын чубабай бизге могу үтүрдөн кийин 2 эле санды чыгар деп айтсак болот. Анын үчүн могу жерде жазылгандай могу форматтоо эрежесин колдонот экенбиз. Анын үчүн мындай кылабыз. Биринчи бөлүктү аша жаздык. Кош чекит дедик, 2 дедик, анан F дедик. Анан формат дедик, анан результты берийдик. Ошондо бул result өзү float эмеспи? Float келет, ама бөлүктү кашанын ичине кирет да. Киргенде канча орун биякта дайындалган көрсөтүлөт. Бул баары жазыла берсин, бирок чекиттен кийин чекитке чейинки баары жазыла берсин деп атат. Чекиттен кийин 2 гана сан жазылсын деп атат. Эми текшерип көрөлү. 1 миль канча километр болот дедик. Муну сактабай калдырдым. Көрдүңүзбү? Ушунда ката болот. Эми кайрадан муну өчүрөйүн. Эми кайрадан иштетейин. 1 миль канча километр болот. Көрдүңүзбү? Могул жерден жөн эле кесип койгон жок. Бул деген тегеректеп койду. Жөн эле кесип койбостон тегеректеп койду. Бул бизге биз күткөн нерсе, туурабы? Эми муну азыр өчүрүп туруп, макул 3 сан болсун дейбиз. 1 миль канча километр болот? Которуп кой десек, мына 3 санды көрсөтүп атат. Сон эми мындай ситуация болуп калышы мүмкүн. Value error ката кетти. Жазган чоңдугуңузду текшериңиз. Жазган чоңдугуңузду текшериңиз деген качан болуп калышы мүмкүн андай ситуация. Мисалы, могул жерге мондай текст жазып салдым. Котор десем, көрдүңүзбү? Могул жерден ката кетти. Программа кулап калды, жабып калды. Ал жабып калбаш үчүн колдонуучуңузга бул программаны ушундай берип койсоңуз, ал түшүнбөй калат, эмне жабып калды депчи. Могул жерден value error кетти. Value error'ди биз туура тейлешибиз керек. Андай болсо, except value error болсо, анда могу текстти көчүрүп алайынчы. Мына текстти чыгарып кой деп атабыз. Могул жерде чегинүүсүн туура коюшубуз керек. Python тили чегинүүгө абдан көңүл бурат. Туура эмес болуп калса ката кетирет. Ката кетти деп урушат бизде. Self result display дедик, set text дедик. Анан могу жазууну бияка салып койдук. Эми иштетип көрөлү. Мында боло берсин, анан кийин мону которуп берчи десек, ката кетти, жазган чоңдугуңузду текшериңиз дейт. Сонун биз каалагандай болду. Кулап калган жок, программасы иштеп атат жакшы эле. Эң жакшы. Эми анда монда кылалы десек, 12 эле чыгарып атат, Кийин бирдей да. 12 метрин канча фут десе, 39 фут болот дейт. Биз күткөндөй иштеп атат, эң сонун. Бирок дагы бир ситуация бар. Мына конвертер өтсөк, могу invalid unit error деген берип калышы мүмкүн. Балким могул жерден бир кандайдыр бир жол менен биз бул ситуация кездешпеши деле мүмкүн. Анткени биз мына get unit деп атпайсызбы?
get units дегенде моунун ичиндегилерди гана камтыган тизмек барат. Келиңиз мындай эксперимент кылабыз. Муну мен азыр мында көчүрүп алайын. Муну мында кылып коеюн. Анан мындай тизмек берейин. Анда food bar, food bar кен, метр бар кен. Ошондой эле азыр мен жөн эле мисал үчүн кошуп коеюн. Монда сантиметр бар экен депчи. Бир программист сизден кийин, сиз жумуштан кеттиңиз дейли, Google'га орношуп. Бир программист келип туруп ушундайды кошуп койду дейли. Анан сиз муну сиз клиентиңиз айтып атат. Монда болсо иштебей атат депчи. Мында ката кетти. Кулап калды. Өчүп калды. Мындай болгондо эмне кылышыбыз керек деген суроого сиз кандай жооп бересиз?